өткөн узчулук өнөрдү улаган Клара Асангулова кесиби боюнча медайым болсо да 8 жылдан бери кыргыздын улуттук колоритин таанытуу менен катар калпактардын түрлөрүн тигип, кооз баш кийимдерди жасап келет. Негизи ар бир калпакка ар кандай оюн түшүрүлөт. Алардын ар биринин өзүнчө мааниси бар. Мисалы, бул калпакка атайын көчмөндөр оюн түшүрөбүз, анда эмесе чогуу түшүрүп көрөлү. Калпактарга түшүрүлгөн оюлардын ар түрдүү маани мазмуну бар жана алардын ою чийлөрү жаш өзгөчөлүккө карата түстөргө бөлүнүп, жаш өзгөчөлүгүнөн кабар берип турат. Бирок азыр ар бир кардардын табитине ылайык тандап алып же буйрутма кылып кийсе болот экен. Негизи кичинекей балдар деген чекеси жашыл болуп кыюланган калпак кийген деп айтылат да. Ал жашыл болуп кыюланып, умайынын оюсу салынып, же болбосо топчу тагылып, седеп бастырылып, ошондой тигилген калпактар. Жашыл кыюланган себеби болсо деген, жаш жеткинчек жаңы өсүп келаткан муун, жаңы чыгып келаткан бутак дегенди билдирет да. Андан кийин өспүрүмдөр болсо, мындай этегине кыргак салынбаган, жөн эле ичке тилке менен кыюланган калпактарды кийишкен деп айтылат. Андан кийин ак менен караны таанып билип, кийинки муунга үлгү болуп тарбия бере турган, үгүт насаат айта турган аксакалдар ак менен кара кийген деп айтылат да. Калпак кыргыз жигиттерин сууктан коруп, ысыктан калкалап туруучу аздектеп кийген улуттук баш кийими. Азыркы учурда калпактын нукура формасы жоголуп, ар кандай түрлөрү чыгып бара жатканына байланыштуу анын нукура бир формасын сактап калуу максатында жерлерди кыдырып, илгерки калпактардын формасын алууга аракеттенип жатабыз дейт каарманыбыз. Бир жылдык калпак проектисин жазып чыгарганбыз. Ошо калпак проектисинин негизги максаты болсо мындай болчу. Базарда жалаң жана синтетикадан жасалган калпактар болуп кетти. Анан жакшы сапаттагы илгерки үлгүдөгү, илгери биздин ата-бабаларыбыз кийген калпактын үлгүсү жоголуп бартат деп, анан Кыргызстанды кыдырып, аймактарды кыдырып, ошол жактан эски калпактын үлгүлөрүн алып, анан илгерки кишилерден карган аталардан, апалардан маалыматтарды чогултуп, тигилишине өзгөчө маани берип, тигип атканда кандай тигиш керек, эмне кылыш керек, ошолоруна өзгөчө маани берип, анан ошо баягы кийинки муунга калтырганга бир мындай кийинки муунга могу калпакты калтырдык деп көрсөткөнгө үлгү болсун деп баштаганбыз да. Бүгүнкү күндө биздин каармандын тиккен табигый калпактары Кыргызстандын булуң бурчунда сатыкка коюлуп, жыл сайын калпакка болгон кызыгуулар күчөп, түгүл өзгөчө калпак тиктиребиз деген кардарлардын көбөйүшү да улуттук баш кийимге көңүл бурула баштаганынан кабар берип турат. Ал ошо 8 жыл мурун мындай таза кийистен калпак кийем деп издеген кишилер азыраак болчу да. Эми Кудайга шүгүр жылдан жылга эми кардарлардын саны өсүп баратат. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.